Ассаляму алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздарга кутмандуу, берекелүү күн каалайм. Мен бүгүн сиздер менен хашан жасайын деп чечтим. Бизге керектелүүчү азыктар: уйдун эти, бир аз ич май, анан пияз, кызыл мурч, кара мурч, анан бир чыны суу. Мунун баарын аралаштырып биз хашанга фарш жасайбыз. Эгер каалаачылар болсо, картошка же болбосо ашкабак кошуп жасасаңыздар дагы өтө даамдуу болот. Баарын аралаштырып туруп, анан үстүнө суу куюп, фаршты мындай мыжып аралаштырабыз. Фаршка суу куйгандын себеби могуреки эттери кургак болбош үчүн, сочный болуш үчүн мына мындай масса болот. Анан бышканда сочный болуп, нежный болуп жакшы болот. Жумшак хашан болот. Фаршыбыз даяр. Камырымды да даярдап койдум. Муну кадимкидей эле нанга жуургандай кылып дрожь кошуп жуурабыз. Мына камырым да ачып калды меники. Дрожь кошуп туруп эле муну жылуу жерге жаап койсоңор жарым саатка же 15 мүнөткө, андан кийин жасай берсеңиздер болот. Мен жуурганым 15 минутта болду. Мына суу май алып туруп колумду майлаймын дагы, камыр колума жабышпаш үчүн. Анан тоголоктоп баштайм мындай. Мага жайганга, түйгөнгө ылайыктуу кылып мынтип тоголоктоп алам. Колуңарды майлап туруп эле анан мынтип оройсуңар дагы, мычып койсоңор мындай формалар чыга берет. Ушинтип даярдап аласыңар дагы, андан кийин бир аз тыныктырып коюп коесуңар. 5 минутача бул камыр көп өзүнө келип калат. Андан кийин жайып түйүп баштасаңыздар болот. Мен жалгыз жасап аткандыктан мунун баарын азыр жасап алам. Тоголоктоп. Эгер жардам берген кишилер болсо, тоголоктоп бирөө жайып берип, бирөө түйүп берсе, абдан тез бүтөсүңөр. Мына мен тоголоктоп алдым, 5 минутта өттү. Эми муну жайып баштайм. Муну кээ бирөө суу май менен жаят экен, мен болсоун менен жаям мындай кылып. Мындай кылып жайып алам дагы. Андан кийин түйүп баштайм. Сиздер да хашанды ушундай бышырасыңарбы, кыздар? Өтө даамдуу болот. Конок келгенде, майрамдарда көбүнчө хашан жасайм мен. Аябай өтө жука жайбайсыңар кыздар. А то өтө жука жайсаңар, камырыңар тешилип, куурганда майыңарга суу чачырайт, фарштын суусу. Ошондуктан өтө жука жайбайбыз, калыңыраак эле жаябыз. Бул кадимкидей эле ундан жасалат. Мен берекеникин же элдандыкын алам, биздин Кыргызстандын унунан. Анан ошону менен эле жасайм. Мынакей эми фаршты саламын дагы, түйүп баштайм. Мына бир кашык фарш саламын дагы, мунун
Четтери мынтип жабыштырам тегерете. Мынакей мындай болот. Бир аз түйгөн жери бышкандан кийин камыр болуп калат, бирок мындай катуу дыңкыйган камыр эмес, көпкөн май токоштун камырындай болуп, сонун болуп, майынын баарын ошол жерге сиңирип алат. Бирок жукараак түйгөнгө аракет кылыңыздар. Мынакей. Мунун тешиги болбош керек. Тешиги болсо анда кооруп атканда майга суусу агып чачырайт. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Мындай эле учтарын кармап эле анан түйүп баштайбыз. Кааласаңар муну пирожкидей кылып сүйрө кылып түйсөңүздөр болот. Кааласаңар тоголок кылып түйөсүздөр. Мынакей. Мен тоголок кылып түйөм көбүнчө. Менин рецептим менен жасасаңыздар абдан даамдуу, жакшы кашан болот. Жасап жеңиздер сиздер дагы үйүңөрдөн. Мага 1 килограмм фарш кетти, 1 килограмм пияз, анан бир 200 граммдай ич майдан кошосуңар дагы, анан татымына жараша кара мурч, кызыл мурч, туз кошуп туруп, тетигиндей масса болгончо суу кошосуңар. Мен 1 чыны суу коштум. Кааласаңар 1,5 чыны суу кошсоңуз болот. Мынакей куурулуп атат кашаным. Мен өзүм түйүп успейт этпегендиктен кашанды жолдошум кууруп берип атат. Мынакей. Кашан куурулгандан кийин мынтип каскандарга тизебиз. Анан парга 45 минутта бышырабыз. Жолдошум кууруп бүтүп, кашандарды асып коюптур. Мен уйсаганы кетсем, калганы майтокоч бышырып коюптур. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Бүгүн ушундай попкорн алдык. Аябай сонун жасаган кыз бар экен шаарда. Кантын аябаптыр, сиробу аябай сонун таттуу, анан жакшылап куурулуптур. Ысык бойдон алып келип жеген табыз. Азыр отуруп попкорн жейбиз. Баарыңыздардын тамагыңар таттуу болсун. Качан бышканда көрсөтөм. Мынакей кашаныбыз да бышты. Жеп атабыз биз. Ичин көрсөтүп коеюн. Мынакей. Ичиндеги фарш абдан сонун сочный болуп бышты, майлуу болуп. Мынакей. Ичинде көрүнүп атат, сиздерге көрүнөр. Сочный аябай сонун болду. Сиздер да жасап жеңиздер. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Менин каналыма жазылыңыздар, катталыңыздар, ыкыласпасыңыздар. Рахмат.